Достор, кечки салам. Мусорлорду таштап коелу деп баканын үстүндөгү полигонго келгенбиз да, карагылачы. Актар мындай кылыптыр. Оозгара таштап кетер экен. Жакында монун чекелери курчалат деди. Мындай чекелерим бар ато. Жакта биздин мүрзөлөр бар да. Ушактарга чейин мусорлор учуп жазында. Аябай кыйнайт. Айыл башчы айтты, жакында ушактардын баары тозулат деди. Анан буну 2 жыл мурун бошко эле бир. Ол жактардын баардыгы сүрдүрүлүп, бийик болчу да. Аз болсо монтип көтөрүлүп кетиптир. Ушундай айткандар. Бул да Бакыяндагы эң чоң өйгөлөрдүн бири. Анткени мусор чыгарып кетүү, ар жерге таштамай, ушулар бир жолго салынбай атат да. Ошол достор. Ушул жолго салынып калса жакшы болмок. Толтура эле жол бул көйгөйдү көтөргөм. Сессияда да бир айтылыш керек. Кыскасы буга чейин Аман аке ошо элден акча чогултуп, ар бир ошо мусор чыгарган жаран акчасын төгүп, үйдөн ташып кетип, ушу полигонго алып келип таштамак да. Анан ошол дагы элдер акча төлөбөй, кыскасы бул дагы бир проблема болду. Ошо менен ал дагы ишке ашпай калды. Анткени бир долбоор келип, жигердүү жарандар деген долбоорун алып калганда ушул таштанды боюнча окутуулар, толтура окутуулар болду, келишим кантип түзүлөт, баа саясат кантип иштелип чыгат, бүттүгү сонун болуп бүткөндөн кийин анан элдер акча төлөбөй, кыскасы ушул ишке ашпай калды. Анан айыл өкмөттөр жойулуп кетти. Ошо менен азыр кайрадан жаңыдан кандай кылыш керек? Башкалатта өткөндө өкмөт башчы менен, айыл өкмөт башчы менен сүйлөшкөндө да ушу мурдагыдай эле жолго салып иштей берсек жакшы болот эле. Азыр жумуштар жетишпей атат деген сыяктуу пикирин айткан да. Ушул жаз келсе, бул азда кышына билбей, жаз келсе могул жактардын баардыгы, мыяктардын баары салафандар учуп, кыскасы аябай чоң көйгөй болот. Биз өткөндө да демилге көтөргөнбүз бул боюнча. Ошо атайын жалпы тазалык күнү деп белгилеп, жазында атайын таштанды тергенге айыл элин алып чыгалы, жапаттырмак ушул жактардын таштандыларын терели. Анан ошол жерден маалымат айталы, элдер көрүнгөн жерге мусор таштабай ушул жака эле таштайлы деп айталы деп баарыбыз ушу депутаттар сүйлөшкөнбүз. Жаз айларында буюрса ишке ашырып алсак, анан жанагы мисалы таштанды чыгарып кетүү бул жергиликтүү маанидеги маселеге кирет. Анан ушуну бир жөнгө салып алсак, элдер да мисалы өз жоопкерчилик сезип, мисалы Токой жака жакындар Токой жака таштап салат. Тээ Бакыянын киреберишинде жашагандар ошонун киребериш жагына таштап салат. Ар жерде мусор болбой, мына бир жерге чогултуп ташташыбыз керек. Негизи ошол туура да. Анан жанагындай эле азыр ЖКХ түзүлгөн, бирок алар ушул жумуштар жетишпейт. Кызыл Адырдын өзүн чыгарабыз деп. Ошондо да биздикилер болсо ошо мурункудай эле Аман аке менен сүйлөшөбүзбү же ушул бир жеке тарап менен келишим түзүп, ушуну жөнгө салып алсак дагы аябай сонун болмок. Ушу баарыбызга ийгилик болсун. Бүгүн үйдөгү таштандылар үлүп кеткен, ошолор көтөрүп келип машинанын тияка тыгылып калып, жөө алып келип таштап, анан тегерек чекелерин көрүп, силер менен ой бөлүшүп коеюн деген кербезим. Ошол достор, ийгилик болсун. Негизи ушул таштандыны чыгаруудан маданият башталат деп коет го. Биз деле өзүбүз деле көргөн окуган нерселерибизди айтабыз да. Мына беркимдер бирөөгө туура эмес болуп калса кечирим сурайм. Баарыбызга ийгилик болсун. Акылдуулук кылып атканда жерибиз жок деген айткым келип атат дейм. Жолубай экен машина тей такта алып калды. Көтөрүп келип таштап. Мынактар кечки Бакыя.